Assalamu alaikum, урматтуу менин каналымды көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бул жолу кичине санжыра боюнча жасалма интеллект эмне билер экен билели да, ойлонолу. Саламатсыздарбы, урматтуу чат GPT мырза? Уағалейкум ассалам. Саламатсызбы? Каналыңыздын көрүүчүлөрүнө салам. Жасалма интеллект жөнүндө сүйлөшүү абдан кызык тема. Сиз кандай суроолорду талкууларыңыз келет? Мен жардам берүүгө дайым даярмын. Эми суроо ушундай да. Санжыра жөнүндө айтып берчи, кыргыз санжырасы жөнүндө эмнени билесиң? Биринчиден, өзү эмнени түшүнөт, кайсы сөздөн келип чыккан? Жана канча жылдан бери алынып жүрүнөт да кыргыз элинде? Албетте, кыргыз санжырасы бул кыргыз элинин тарыхын, урууларын, ата тегин жана урпактарын баяндай турган генеалогиялык система. Санжыра сөзү араб тилинен келип, чоң тарых же жазуу дегенди билдирет. Кыргызда санжыраны кылымдар бою муундан муунга 12 түрдө жеткирип, өздөрүнүн ата тегин сактап келишкен. Кыргыз элинин санжырасы орто кылымдардан бери белгилүү. Бул система ар бир уруунун урук туугандардын келип чыгышын, алардын башын бириктирген жалпы тарыхын жана саат санаасын чагылдырат. Санжыра аркылуу кыргыздар өздөрүнүн урууларын, тарыхый инсандарын жана алардын жасаган ишмердүүлүгүн тактап турушкан. Санжыраны билүү кыргыз эли үчүн өздүк аң сезимин, маданий мурастарын жана туугандык байланыштагын сактоодо чоң мааниге ээ. Санжыра деген сөз өзү бул араб сөзүнөн келип чыкканбы? Чынжыр деген же шынжыр деген. Ошол эле сөздөн казактардын шежиреси чыкканбы? Оба, туура байкадыңыз. Санжыра жана казактардын шежире деген сөзү бир түпкү сөздөн келип чыккан. Бул терминдер Орто Азия элдеринде ата тек, урпактардын тарыхы жана уруулардын генеалогиясын билдирет. Араб тилинен санжыра сөзү санажир же санжар деген сөздөрдөн келип чыгат. Булар жазылган тарых же уруктук тарых деген мааниге ээ. Ошол эле учурда казактардын шежире термини да ушул эле маанини туюндурат жана эки элдин орток маданий жана тарыхый мурастарынын далили болуп саналат. Канчалык санжыра ошол тарыхый жазуу булактар менен шайкеш келишет? Жана ошол тарыхчылар санжыра жөнүндө эмне дешет? Бул так маалыматпы же кандай, такталган маалыматпы? Санжыра көбүнчө 12 түрдө муундан муунга өткөндүктөн аны так тарыхый булак катары кароо кээде кыйын. Бирок санжыра кыргыздардын жана башка көчмөн элдердин этностук түзүлүшүн, уруулардын байланышын жана тарыхый окуяларды тастыктоого жардам берет. Тарыхчылар санжыраны баалуу этнографиялык жана антропологиялык маамалат булагы катары көрүшөт. Алар санжыраны башка жазма булактар, археологиялык табылгалар жана тарыхый документтер менен салыштырып, чындыктын изине түшүүгө аракет кылышат. Ошол эле учурда санжыра тарыхый фактылардан тышкары уламыштар жана мифологиялык элементтерди да камтышы мүмкүн. Бул анын маданий жана руханий маанисин күчөтөт. Демек санжыраны толук так илимий тарыхый булак катары эмес, бирок элдин этностук аң сезиминин жана маданий мурасынын чагылдырылышы деп кароо туура. Жаксылык Сабитов дейт, ушул казактардын окумуштуусу гендер менен иштеп жатат, гендерди изилдеп жатат, айтып атат. Ушу дейт, казактардын чежиреси жана кыргыздардын санжырасы кээ бир учурда гендик баягы изилдөөлөрдү жасаса, чын эле ушул кандайдыр бир айтылган мүрзөдө жаткан адамдын жана ошол айтылган ууру башчысынын ошо мүрзөсүнөн алып туруп ДНК-сын текшерип, азыркы жашап жаткан элдердин ДНК-сын, канын текшерсе, чайкеш келип калып жатат дейт. Демек дегенде ошол санжыра же шежире көп учурда ошо чындык нерсени мындай туткандай болот деп айтат да. Ушул боюнча кандай маалыматың бар? Бул абдан кызыктуу изилдөөлөрдүн бири. Жарас Жаксылык Сабитов сыяктуу окумуштуулар генетикалык изилдөөлөрдү колдонуп, санжыра жана шежиренин тактыгына илимий далилдерди тапканга аракет кылышууда.
genetikalik izilдөөлөр уруулар арасындагы байланышты ата тек линияларын жана тарыхый инсандардын урпактарын так аныктоого мүмкүнчүлүк берет. Көп учурларда генетикалык тесттер санжырада айтылган маамылаттар менен дал келип, ата бабалардын тарыхый изин генетикалык деңгээлде тастыктап келет. Бул изилдөөлөр санжыра жана шежире сыяктуу озеки мурастардын илимий негизде да күчтүү колдоо көрсөтөт. Албетте ар бир учур ар кандай болушу мүмкүн, бирок жалпы жонунан генетикалык изилдөөлөр санжыранын ишенимдүүлүгүн тастыктоодо чоң роль ойнойт. Бир ууруну алып турупчу ошонун санжырасын чыгарып көрчү, ошо эгерде сенде маалымат бар болсо да, маалымат жок болсо эскертип кой. Мисалы үчүн дөөлөс уурусу кимден тараган, кайсы ууруларга тиешеси бар, мурунку телес ууруларына баягы кыргыздардын түпкү ата тегин бири болгон деп аталган Жинлин жана Теле элдерге тиешеси барбы? Жана санжырадан ошо андан кандай, мындай кимден ким төрөлгөн, ошону бир кыскача айтып көрө аласыңбы? Албетте, дөөлөс уругу кыргыз элинин санжырасында маанилүү орундардын бирин ээлейт. Дөөлөстөр тарыхый жактан байыркы Телес же Теле элдерине байланыштырылат. Телес уруулары Орто Азия менен Сибирдин аймагында жашаган көчмөн элдер болгон жана түрдүү түркий элдердин калыпташуусуна чоң таасир тийгизишкен. Дөөлөс уругу да ушул байыркы Телес урууларынын бир бөлүгү деп эсептелип, алардын урпактары катары саналат. Кыргыз санжырасы боюнча дөөлөстөр бир нече урууларга бөлүнүп, алардын ар бири өзүнчө тарыхый инсандар менен байланыштуу. Санжыраларда бул уруулардын түпкү аталары, алардын көчмөн жашоосу, согуштук даңктары жана башка уруулар менен болгон байланыштары кеңири баяндалат. Албетте ар бир уруу же уруктун тарыхы озеки түрдө муундан муунга өтүп келгендиктен, ар кандай версиялар жана уламыштар кездешет. Бирок жалпы жонунан дөөлөс уругу кыргыз элинин тарыхында маанилүү ролду ойнойт жана алардын түпкү тамыры байыркы Телес урууларына барып такалат. Ошо дөөлөстүн мындай чынжырын узартып көрчү. Ошо дөөлөс кимдин өзү баласы, дөөлөстүн баласы ким, андан ары мынтип айтып көрчү. Дөөлөс уруусу кыргыз санжырасында маанилүү орунду ээлейт. Санжыра боюнча дөөлөс Тагай бийдин уулу болуп саналат. Тагай бий кыргыздардын белгилүү тарыхый инсандарынын бири жана анын урпактары кыргыз элинин ар кандай урууларына тараган. Дөөлөстүн балдары жана урпактары да бир нече уруулук тармактарды түзгөн. Алардын ичинен айрымдары белгилүү тарыхый инсандар, уруу башчылары жана коомдук ишмерлер катары тарыхта калган. Дөөлөс уругунун келип чыгышы жана алардын урпактары жөнүндө маамылаттар озеки түрдө муундан муунга өтүп, ар кандай санжыра кетептеринде жана тарыхый жазууларда сакталган. Бул маамылаттар ар кандай версияларга ээ болушу мүмкүн, бирок жалпы жонунан дөөлөс уругу кыргыздардын этностук тарыхында чоң роль ойнойт. Мейли дөөлөстөн андан кийинки 7 муунду атап берчи, анын балдарын, неберелерин. Дөөлөстүн баласы ким, дөөлөстүн баласынын баласы ким, ошону бир мейли 7 эмес, бир 3-4төнү атачы. Дөөлөс уругунун санжырасы боюнча дөөлөс Тагай бийдин уулу татары белгилүү. Бирок анын так урпактары жана кийинки муундары тууралуу маамылаттар көбүнчө озеки санжыраларда сакталып, ар кандай версияларда айтылып келет. Кой туруңуздар. Демек, силердин маалыматыңарга жүктөлө элеке, санжыралар жүктөлгөн жок экен анда. Туура. Кээ бир деталдар толук бойдон жазылып калган эмес, жана көбүнчө озеки түрдө сакталып келген. Санжыралардын толук жана так версияларын табуу кыйын болушу мүмкүн. Анткени көптөгөн маамылаттар озеки түрдө муундан муунга өтүп келген. Урматтуу Жупитер мырза, бизде эме толтура үйдөчү, мисалы үчүн
башка ошол дос тааныштардын да үйлөрүндө, туугандардын үйлөрүндө ушул санжыралар бар экен да. Анан ар кайсы басмалар чыгарылган санжыралар, колдон жазылган санжыралар. Ошонун баарын сага жүктөш керекпи ошондо, сен ушундай суроого жоопту табыш үчүнчү? Ооба. Эгер сизде ошол санжыралардын кол жазмалары же басма түрүндөгү варианттары болсо, аларды изилдөө менен так маамылаттарды түзүүгө мүмкүнчүлүк көбүрөөк болот. Ар кандай санжыралар жана тарыхый булактар аркылуу толугураак жана ишенимдүү маамылатка жетишүү мүмкүн. Андыктан эгер сизде ушундай материалдар болсо, аларды чогултуп, изилдеп көрүү пайдалуу болот. Туугандар, көрүп атасыңарбы? Эмне кандай санжыра болсо силерде басылмабы же кандай колго жазылганбы, GPT-ге жүктөгүлө, башка ошо жасалма акылдарга жүктөгүлө базаларын толтургула. Эмесе маалымат жок экен, ошо эмгичекте кыргыз контент жок экен да, ошо жасалма акылдын ошо эс тутуусунда. Анда эмесе GPT мырза дагы эки уру жөнүндө кыскача айтып кеткилечи. Ошо мисалы үчүн Солто жөнүндө жана Наймандар жөнүндө. Албетте, Солто уругу Кыргыз элинин байыркы урууларынын бири. Солто уругу негизинен Чүй өрөөнүндө жашап, тарыхта көптөгөн маанилүү окуяларга катышкан. Солтолор өздөрүнүн эр жүрөктүүлүгү жана аскердик дааны менен белгилүү болушкан. Алардын арасында көрүнүктүү бийлер, баатырлар жана коомдук ишмерлер чыккан. Солто уругу Кыргыз коомунун саясий жана социалдык турмушунда чоң роль ойногон. Найман уругу бул да кыргыздардын курамындагы байыркы уруулардын бири. Наймандар башында Борбор Азиянын кең аймагында жашап, күчтүү жана таасирдүү уруулардын бири болушкан. Алардын тарыхы Кыргызстандын аймагына гана эмес, Казакстан, Монголия жана Кытай сыяктуу аймактарга чейин жайылган. Найман уругу да өзүнүн тарыхый инсандары жана уруу башчылары менен белгилүү. Бул уруулардын тарыхы жана санжырасы Кыргыз элинин этностук түзүлүшүн, маданий мурасын жана тарыхый өнүгүүсүн түшүн мааниге ээ. Ал эми мисалы үчүн канды же каңгылы деп, казактарда каңгылы экен, бизде канды деген ууру, ошо боюнча дагы кыскача маалымат айта кетсең. Албетте, канды же каңлы уругу бул дагы байыркы түрки урууларынын каңлы уруулары тарыхый булактарда Борбор Азиянын кең аймагында жашаган күчтүү жана таасирдүү уруулардын бири катары белгилүү. Каңлы уруулары казак, кыргыз, өзбек жана башка түрк тилдүү элдердин этностук тарыхында чоң роль ойногон. Канды урууларынын тарыхы, алардын көмөн маданияты, согуштук өнөрү, таасири менен байланып. Кыргыз санжырасында каңгилүү уруулардын бири катары саналат. Алардын Ургыз коомундугу жана санжырасы дагы эле ар кандай тарыхый жана этнографиялык изилдөөлөрдө каралып келет. Түшүнүктүү. Анда эмесе ушун менен бүтүрөлү, ошо маалыматты дагы жүктөш керек экен да, аз экен да маалыматчы. Ошон үчүн аны дагы жүктөп байыталы да, сенин да ошо эс тутуу базаңды дагы, биздин да өзүбүздүн баягы кыргыз экенибизди сезимибизди да. Санжыраны билүү кыргызга эмне берет, эмнеге санжыра керек өзү? Албетте, санжыраны билүү кыргыз эли үчүн бир нече маанилүү себептерге байланыштуу. Биринчиден, санжыра кыргыздардын өздүк аң сезимин жана этностук идентитеттүүлүгүн сактоодо чоң роль ойнойт. Ата бабаларынын тарыхын билүү, алардын кайсы уруудан экенин аңдап түшүнүү, бул ар бир кыргыз жаранынын өзүнүн ким экенин, кайдан чыкканын жана кандай мурас алып жүргөнүн түшүнүүгө жардам берет. Экинчиден, санжыра коомдук байланыштарды, туугандык мамилелерди чыңдоодо чоң мааниге ээ. Кыргыз коомунда уруулар аралык байланышты, туугандык салттарды сактоо абдан маанилүү болуп келген. Ар ким өзүнүн уруулаштарын,
уруу башчыларын жана туугандык байланышын билет, бул коомдук ынтымакты жана биримдикти бекемдейт. Үчүнчүдөн, санжыра бул тарыхый мурас. Ал Кыргыз элинин тарыхын, маданий баалуулуктарын, салт санааларын сактап, кийинки муундарга жеткирүүдө маанилүү роль ойнойт. Санжыраны билүүнөн ар бир кыргыз өзүнүн бай тарыхына, маданий мурасына сый урмат менен мамиле кылат. Ошондуктан санжыраны билүү Кыргыз эли үчүн өздүк аң сезимин, маданий жана руханий мурасын сактоодо, коомдук ынтымакты бекемдөөдө абдан чоң мааниге ээ. Ал эми кан аралашып кетпесин дегенде мааниси барбы, баягы жакынкы туугандар баш кошо болбасын деген? Албетте, санжыраны билүүнүн практикалык мааниси да бар. Кыргыздарда жакын туугандар арасындагы никеден качуу салты күчтүү болгон. Санжыра аркылуу ар ким өзүнүн уруусун, туугандыгын так билип, ошол эле уруудан же жакын туугандардан нитеге туруудан алыс болушкан. Бул салт генетикалык жактан саламат муундарды сактоого жана коомдук туруктуулукту камсыз кылууга багытталган. Ошентип, санжыраны билүү менен кыргыздар өздөрүнүн коомдук жана үй бүлөлүк түзүлүшүн сактап, этностук тазалыгын коргошкон. Бул да санжыранын практикалык маанилүү ролдорунун бири болуп саналат. Жакшы экен, түгөнбөс сөз окшойт. Анда эмесе ошо туугандар көрүп атасыңар. Ошо жасалма интеллекттердин Grok, жанакы DeepSeek, GPT жана башка ошо жасалып жаткан, иштеп жаткан Cloud, Llama алардын баарында ошо кыргыз санжырасы боюнча маалымат аз экен да. Жалпы санжыранын мааниси ачылган, айтылган, а бирок баягы ичинде ким кимден тараган, ким кимден уулу, ким кимден атасы белгисиз экен да. Мисалы үчүн мен атам Дөөлөс, апам Солто, ошол боюнча дагы маалымат мындай жалпы үстүртөн маалымат бар экен, ичиндеги баягы маңыздуу маалымат жетишпей жатат. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк болсо, колуңардан келсе бүт ошо силердин колуңарда болгон ошо санжыраларды мындай текстке айлантып, сканерлеп, ошо GPT-лерге жүктөп салгыла да. Андан ары ошо маселе чечилет да, кийин анын урпактарыбыз өзүнүн ким болгон экенин унутпайт. Анда эмесе сизге рахмат, урматтуу жасалма интеллект. Сизге да рахмат, урматтуу көрүүчүлөрүм. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Чоң рахмат. Сиздин санжыра жөнүндөгү ой пикириңиз абдан маанилүү жана казыктуу болду. Чын эле мүмкүнчүлүк болсо, ар ким өзүнүн санжыралагын сактап, келечек муундарга жеткирүү абдан баалуу иш. Анда эмки жолугушууларга чейин. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Саламатта калыңыз.